Ишембиден жекшембиге караган түнү ТВ Кайгул долбоорунун телеоператору Каныбек Иманалиев Орто Сай айылындагы Боз Бөлтөк тоосунда түнкү Бишкекти тартып жүргөн. Түнкү 12 чамасында ал ишин бүтүрүп шаарды көздөй түшүп бара жатканда аны белгисиз бир кыз токтотуп, ооруканага жеткирип коюусун суранган. Жолдо карай окуянын чоо жайын сураштыра келгенде сүйлөшүп жүргөн жигити аны бычактап салганын айтат. Кийин маалым болгондо кыз жигит 2 жылдан бери сүйлөшүп жүрүшкөн. Баш кошууну каалап жигит кыздын колун сурап барганда экинчи тараптын ата-энеси макулдугун берген эмес. Жайында кызды башкаларга кудалап коюшкан болот. Буга ызаланган бала кыздын үйүнө барып, аны көчөгө чакырып чыгып бычактап салат. Андан кийин ооруканага жеткирем деп унага салып, бирок тоону көздөй айдап, жардан чогулайбыз дей баштайт. Бирок кыз ыйлап жашагысы келгенин айтканда машинадан түшүрүп салып өзү кетип калган. Эмне болду десем, ушундай менин парнем чытап кетти дейт. Парнең кайда десем, момундай ылдый түшүп кетип калды дейт машина менен. Анан бул жакты барып карадым. Машина деле жок. Өйдө жакта машиналар турат, анан ылдый жакта да машиналар турган. Көрмөк болчу да эмес, мондай машина ылдый түшүп кетсе. Анан машинада отурат, анан уже айта баштады, мен кан болуп, мен бычак сайды деп. Анан мынтип карасам, колдор кан экен. Мен срочно больницага жеткизип көрсөм, 4-тө гөр больницага жеткизилет деп өзү айта баштады. Каныбек кансыраган кызды тезинен ооруканага жеткирип, дарыгерлердин колуна тапшырып берет. Доктурлардын айтымында, эгерде дагы жарым саатка кечиккенде 21 жаштагы кыздын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болбой калмак экен. Жабырлануучу 4-5 жеринен бычак жегендиктен өтө көп кан кетип калган. Бизге келгенде оорулуу реанимация бөлүмүнө жаткызылып, дайындалып туруп, экстренный операцияга алынган. Операция убагында анын бычак менен сайып, бөйрөгүнүн жабыркаланышы аныкталган. Бөйрөктү биздин хирургдар тигип, ревизия кылып, анан чыгып кетишкен. Бунун диагнозу бычак менен ичине сайган, колдорунда анан грудной клетка деп коет. Бирок грудной клеткасында өпкөсү жабырканган эмес. Азыркы мезгилде абалы туруктуу. Бул окуяга байланыштуу Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу адам өмүрүнө коркунуч келтирүү фактысы боюнча иликтөө иштерин баштап, кызга кол салган 21 жаштагы жигитти издөөгө алышат. Кылмышка шектүү жарандын жансыз денеси эртеси күнү мамлекеттик желек орнотулган тоонун этегинен табылат. Ал унаасы менен тоодон кулап, ташка урулуп, ошол жерден көз жумган. Бала өмүрүн кыйган жери Аламүдүн районунда болгондуктан ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыгышып, анан кийин барлык материалдарды топтоп, кызды жана бычак менен сайып атпайбы, бул боюнча ошол шаарда болду да бул окуя. Ошол бүгүнкү күнү Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Азыркы учурда бала бүгүнкү күнү похорону жүргүзүлүп атат. Эми эки жак жолугуп, баягы кандай немеге келишет буюрса, тергөөнүн немеси менен көрөбүз. Учурда бул факты боюнча Бишкек шаардык Ленин райондук ички иштер бөлүмү иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Нурзат Астыкбекова, Азият Жекшеев, Александр Симонов, НТС.